чыңгыз аткан Кримтөбөл Чыңгыз Жумагуловдун унаасы белгисиз жарандар тарабынан аткылаганы айтылды. Бул тууралуу жергиликтүү ЖМКлар жазып чыгышты. Маалыматка караганда окуя 8-июлда Карагул Акмат көчөсүндө болгон. Бир адамдын жаракат алганы да айтылды. Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстан менен бирдиктүү аймактык абадан коргонуу системасын түзүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнү буйруду. Документ укуктук маалымат порталына жарыяланды. Орусия Федерациясы менен Кыргыз Республикасынын ортосунда эки өлкөнүн абадан коргонуунун бирдиктүү региондук системасын түзүү жөнүндө макулдашууга кол коюу жөнүндө Орусия Федерациясынын өкмөтүнүн сунушу кабыл алынсын деп айтылат документте. Булак Серепкежи. Бүгүн 8-июлда Бишкектин Свердлов райондук сотунун жанында аялдарга жана балдарга карата зомбулукка каршы митинг өттү. Укук коргоочулар зордуктоо фактыларынын көбөйүшүнөн улам бийликти бул маселеге көңүл бурууга чакырып жатышат. Ошондой эле Ички иштер министри Улан Ниязбековдун отставкасын талап кылышты. Бишкектин Свердлов райондук сотунда 13 жаштагы кызды зордуктоого айыпталган 3 жарандын иши боюнча соттук отурум өттү. Маалымат булактары отурум жабык болгонун кабарлашты. Кийинки отурум жабырлануучу тараптын жактоочуларынын өтүнүчү менен 12-июлга белгиленди. 13 жаштагы секелекти зордуктоого 2 милиция кызматкери жана мурда соттолгон 1 жаран айыпталган. Бүгүн 8-июлда Ош шаарында зордук зомбулукка каршы тынч митинг өттү. Митингге чыккандар зомбулукту токтотуу талабын коюшту. Маалыматка караганда чогулгандардын алдына Ош шаардык милиция башчысынын орун басары Бакыт Исраилов чыгып, зомбулукка каршы аткарылып жаткан иштер тууралуу маалымат берип, активисттерди бул багытта чогуу аракеттенүүгө чакырган. Бишкекте 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын УАЗ унаасы менен жол тандабас кагышты. Бул тууралуу окуянын күбөсү кабарлады. Окуя Москва жана Шопоков көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Күбөнүн айтымында жаракат алгандар бар, бирөө оор акыбалда, жеринде тез жардам кызматы иштеп жатат. Милиция кырсык тууралуу кийинчерээк маалымат бере турганын айтты. Булак Спутник Кежи. Ысык көлдө жүргүнчүсүн түшүрүп бара жаткан Mercedes-Benz Sprinter автоунаасын Nissan X-Trail унаасы сүзүп кетти. Анын кесепетинен 3 киши жабыркады. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, кырсык бүгүн саат 8:30 чамасында Балыкчана Нева Каракол унаа жолундагы эс алуу жайына бурулган жерде болгон. Кырсыктан кийин эки автоунаанын тең айдоочусу жана бир жүргүнчүсү Ысык көл райондук ооруканасына жеткирилген. Учурда тийиштүү экспертизалар дайындалып, тергөө иштери жүрүүдө. Алдын ала маалымат боюнча Nissan унаасынын айдоочусу уктап кеткен. Булак Супер Кежи. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргыз Республикасындагы Кытай Эл Республикасынын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Ду Девенди кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргыз-Кытай кызматташтыгынын учурдагы күн тартибиндеги актуалдуу маселелер боюнча пикир алмашуу болду. Өзгөчө басым Айланма Чүй каналын жана Түндүк-түштүк альтернативдик авто жолунун курулушунун алкагында кар көчкүдөн коргоочу курулуштарды куруу сыяктуу долбоорлорго бурулду. Акылбек Жапаров белгилегендей, министрлер кабинети өз алдына өлкөлөр ортосунда түзүлгөн соода потенциалын активдүү пайдалануу милдетин койду. Биздин өлкөлөрдүн ортосунда энергетика жана айыл чарба тармагында чоң потенциал бар, бирок биз өз мүмкүнчүлүктөрүбүздү пайдалана албай жатабыз, деди министрлер кабинетинин башчысы. Өз кезегинде элчи өз ара кызыкчылык туудурган бардык долбоорлор боюнча көмөк көрсөтүүгө даяр экенин ырастады. Биргелешкен аракеттер менен биз активдүү жүрүп жаткан стратегиялык маанилүү долбоорлорду ишке ашырууда жакшы натыйжага жетиштик. Бул иш келечекте дагы улантылат деп жыйынтыктады Ду Девен. Президент Садыр Жапаров Япониянын премьер-министри Фумио Кисидага өлкөнүн экс-премьер-министри Синдзо Абе трагедиялуу каза болгондугуна байланыштуу көңүл айтты. Саясатчы Нара медициналык университетинин ооруканасында каза болду. Ал 67 жашта болчу. Синдзо Абеге жергиликтүү убакыт боюнча 8-июлда саат 11:30 чамасында Жапониянын Нара шаарында кол салуу болгон. Кол салган 41 жаштагы Тецуя Ямагами саясатчынын артына 10 метрдей аралыктан 2 жолу ок чыгарган. Жетемени Кыргыз Республикасынын бардык элинде эле бул кабар түп тамыры менен нес кылды. Бул бүткүл дүйнөлүк коомчулук үчүн чоң жоготуу, чечкиндүү инсан, таланттуу саясатчы дүйнө салды.
Синзо Абе масштабтуу инсан болгон. Мамлекеттин жана элдин кызыкчылыгын коргоо канчалык маанилүү жана зарыл экендигинин таасын үлгүсү болгон. Кыргызстан менен Япониянын ортосундагы достук мамилелерди чыңдоодо маанилүү ролду ойногон көрүнүктүү мамлекеттик ишмер катары Абе мырзанын жаркын элеси сакталат. Аны жоготуу, аны билгендердин бардыгы үчүн орду толгуз. Кыргызстандын эли Япония эли менен бирге аза күтөт деп айтылат мамлекет башчысынын телеграммасында. Булак Баракелди. Кыргызстан Манас жана Ош эл аралык аэропортторуна байланыштуу келишимден баш тартты. Бул маалыматты министрлер кабинети 8-июлда билдирди. Кыргызстаныбыздын кызыкчылыгын толук камтыбагандыгына байланыштуу Манас жана Ош аэропорттору боюнча келишимден баш тарттык, деди министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров. Анын айтымында бул долбоор көбүрөөк убакытты талап кылат. Албетте ар бир инвестор максималдуу түрдө пайда көрүп кетүүнү каалайт. Бирок биз дагы максималдуу түрдө элдин, мамлекеттин кызыкчылыгын көздөшүбүз керек. Мамлекеттин кызыкчылыгына, коопсуздугуна толук жооп берсе, 2 жылда дүйнөлүк стандартка ылайык курулушту бүтүрүп, 2 аэропортту тең ишке киргизе турган кайсыл гана инвестор болбосун кызматташууга даярбыз. Же болбосо бул долбоорду өзүбүз ишке ашырабыз. Бирок бул көбүрөөк убакытты талап кылат, деп белгиледи Акылбек Жапаров. Булак Баракелди. Кыргызстандын муфтийи Замир Ракиев Улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдинг компаниясынын президенти Теңиз Бөлтүрүк менен жолугушту. Бул тууралуу муфтияттын басма сөз кызматы кабарлады. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Теңиз Бөлтүрүк муфтийди келе жаткан ыйык Курманайт майрамы менен куттуктаганы айтылат. Ал эми муфтий Кумтөр Голд компани ишканасынын эмгек жамаатынын ишине ийгилик каалап, муфтияттын ишмердүүлүгү менен тааныштырган. УКМК сулуулук салондору жана клиникаларда колдонулган аткечилик дары-дармектерди аныктады. Дары-дармектерди системалуу түрдө аткечилик жолу менен ташып келүү фактылары аныкталды. Маалыматка ылайык, УКМК тарабынан аткечиликке жана көмүскө каражаттарды легалдаштырууга басым жасаган трансулуттук кылмыштуу топторду аныктоо үчүн коррупциялык схемаларды жоюу боюнча жүргүзүлүп жаткан пландуу иш-чаралардын жүрүшүндө дары-дармектерди системалуу түрдө аткечилик жолу менен ташып келүү жөнүндө маалыматтар алынган. Тактап айтканда, Бишкектин аймагында медициналык, эстетикалык косметологияга дистешкен бир катар сулуулук салондору жана сулуулук клиникалар иштейт. Ошол эле учурда алар колдонулган медициналык препараттар тиешелүү экспертизалардан өтпөй тургандыгы аныкталды. Бул Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын бузуу болуп саналат. Жүргүзүлгөн талдоо көрсөткөндөй, сулуулук клиникаларында жогорку сапаттагы дары-дармек эмес, контрабандалык жол менен алынып келинген дары-дармектер колдонулат. Бул аллергиялык реакциялар, анафилактикалык шок, сезгенүү жана инфекциялык процесстер, сепсис, жумшак ткандардын некрозу жана гематомалар сыяктуу шаар тургундарынын жана жалпы Кыргызстандын жарандарынын өмүрүнө жана ден соолугуна олуттуу зыян алып келет. Бул өз кезегинде жакынкы келечекте улуттун генофонунун бузулушуна алып келиши мүмкүн. Анткени азыркы учурда Кыргыз Республикасынын көпчүлүк жаш кыздары косметологдордун кызматына кайрылышууда. Азыркы учурда топтолгон материалдардын негизинде кылмыш иши козголду. Булак Кабар Кежи.